Кыргызстандан не кылып жүрөсүң эре? Не кылып жүрөсүңөр деп атам, эй? Таракандай болуп, келбей жүргүлө өзүңөрдүн өлкөңөр жокпу, Чыгып кеткиле деп атам, да. Сен не өзүңөрдүн өлкөңөр жокпу, Сен не Кыргызстанга не келип атасың? Булар деген коноктор да, життер, не болуп атасыңар? Жүр. Сен билесиңби? Стоп. Не болду? Билесиңби булар кимдер? Кимдер, эмне болду? Келип Булар отур. биздин коноктор. Келип отур, сенин өлкөң, менин өлкөм басып чыкканын. Токтой тур. Азыр мен сага кенен айтып берейин. Дос, биздин өлкөдө убактылуу жүргөн чет өлкөнүн жарандарына мындай кылган мамилебиз таптакыр туура эмес. Эмнеге? Себеп дегенде бүгүнкү күндө 1 миллиондон ашуун кыргызстандык жарандар дүйнөнүн булуң бурчунда убактылуу эмгектенип, окуп, же башка жумуштар менен жүрүшөт. А сен каалайт белең аларга дагы так ушундай мамиле болуп, өз өлкөңө кет, бизге жакпай жатасың, сен башка улуттансың деп бөлүп жарганын. Албетте жок. Сиз бүгүн Кыргызстанга келген конокторго кандай мамиле кылсаңыз, так ошондой мамилени эртең ал башка бир кыргызстандык жаранга көрсөтүшөт. Анан дагы Кыргызстанга чет өлкөдөн келген жарандардын пайдасы чоң. Биринчиден экономикабызга. Мисалга алсак, убактылуу ижарага батир алып, биздин дүкөндөрдөн азык-түлүк сатып алып, окуса окуунун акчасын төлөп, кыскасы айтканда алардын Кыргызстанда ар бир баскан кадамы биздин казынабызга пайдасы зор. Анан дагы биздин өлкөбүзгө канчалык четтен адамдар көп келсе, биздин маданиятыбыз, каада салтыбыз, Кыргызстаныбыз, бийик тоолорубуз, таза абабыз, биздин тарыхыбыздын ошончолук көп өлкөгө таралышына жакшы шарт түзөт. Чет өлкөлүк жарандардын Кыргызстандагы ар бир мүнөтү кандай өтөт, ал биздин мойнубузда. Андыктан ар бириңизди жоопкерчиликтүү жана меймандос болууга чакырам.